Саламатсыздарбы, абитуриент достор? Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин ачык эшиктер күнү башталды. Бүгүнкү иш-чараны толугу менен Мырза Үлөкөбүз алып барабыз. Кызыктын баары алдыда биз менен бирге болуңуздар. Иш-чарада университеттин ар бир факультет, колледждери өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн чагылдырган көргөзмөлөрдү даярдаган. Мында Түштүк регионундагы 175 мектептен келген 2000ден ашуун бүтүрүүчүлөргө университеттеги билим берүү үчүн түзүлгөн шарттар, окуу жайдын инфраструктурасы жана адистиктер тууралуу маалыматтар берилди. Номер 37 кооператив орто мектебине келдим. Бүгүн эмне максатта келдиңиз? Иш-чара кандай болуп атат? Аябай сонун, баары жакшы. Мага абдан жагып жатат. Бул жерге мен университеттин факультеттерин көрөйүн деп келгем. Мага стоматология факультети аябай жакты. Убактысы дагы өтө узак эмес, баары абдан жакшы. Сонун экен. Ошого башка университеттерге салыштырмалуу мага ОШМУнун факультеттери абдан жакты жана ОШМУ университетин тандайм. Мага аябай жакты. Мен чындыгында өткөн беребиз. Ошол ОШМУнун факультеттери боюнча экскурсия алганбыз. ОШМУнун факультети, искусство факультетинде биз бардык. Ал жак 3 жыл мурда ачылды. Ал жак аябай шарт, аябай сонун экен, мугалимдер аябай жакшы экен. Ошондой эле концепция факультети жакты. Андан кийин мен каалайм ОШМУ мага аябай жаккандыктан мен ошол ОШМУга тапшырайын деген ойдомун. Мен Ноокат районунан Кайбалергешов атынан мектептен келдим. ОШМУ мамлекеттик университетине биринчи жолу келдим. Өтө жакшы университет экен. Биздин тандообуз ОШМУ. Бүгүнкү иш-чарага балдарынын келечегине кайдыгер карабаган мектеп бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери да кошо келген. Ушу мен баламы окутайын деген ниетте келип калып отурам. Ош мамлекеттик университеттин жанында. Бүгүнкү даярдыктарды аябай жакшы көрдүм, бардыгыга маалымат алдым. Эң сонун экен. Мен Кудай кааласа ушул баламы окутам деген ниетим бар. Мындан сырткары билим майрамына келген коноктор окуу жайдын таланттары тарабынан даярдалган концерттик программага жана парадка күбө болушту. Айдина эжекебиз. Аймактардагы кадрдык жетишпестиктерди жоюуда жергиликтүү бийлик менен жогорку окуу жайлардын байланышы аталышындагы конференция билим майрамынын алкагында өттү. Ага 22 мектеп жетекчилери, 12 билим берүү башкармалыктардан өкүлдөр, билим берүү тармагындагы адистер жана университеттин окутуучулук профессордук курамы катышты. Конференцияда ОШМУнун ректору Кудайберди Кожобеков санариптик билим берүү жогорку окуу жайдын заманбап модели, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалиме Гапыр Мадамединов бүтүрүүчүлөрдүн кесип тандоосунда билим берүү, таалим тарбиянын, ата-эне, мугалимдердин ролу аттуу баяндамаларын жасашты. Жыйынтыгында коноктор өздөрүнүн ОШМУга болгон сунуш пикирлерин билдирип, жогорку окуу жайлар менен мектептердин байланышын ар тараптуу чыңдоого багытталган резолюция кабыл алышты. Бул иш-чара Zoom платформасы аркылуу онлайнда чагылдырылды. Иш-чаранын соңунда менин келечектеги кесибим, мен эмнеге ОШМУну тандадым суроосунун алкагында эссе сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталып, баалуу белектер менен сыйланышты. Экинчи орун Эркинбаев, Курстан, Кара Суу району 86-чы. Бүгүнкү күндө ОШМУда 20 факультет, 6 колледж, 4 институт, 6 мектеп гимназия, 11 жатакана, 2 медициналык клиника, 18 жабык жана ачык типтеги спорт комплекси, Ысык көлдө Үмүт пансионаты, Ошто Акбурай салуу жайы, студенттик профилактория бар. Университет бала бакчадан тартып докторантурага чейинки заманбап билим берүүнүн модели.